урматтуу партнерлор, азыр биз телефон номерсиз почта ачканды көрсөтөм. Любой эле браузерге киресиздер, Google'га же Яндекске кирсеңиздер болот. Мен азыр Google менен көрсөтүп берейин. Google'га кирип туруп эле бул жерге mail деп жазасыз. Mail деп жазып издесеңиз эле, биринчи ссылка көк, биринчи ссылка ушул Mail.ru'нун официалдуу ссылкасы. Анан мен мурда дагы видео тарткан болчумун. Карасаңыздар, эски видеолорумда бар, бирок кичине ордун алмашып калган үчүн башыңыздар айланып калбасын деп кайрадан жаңы көрсөтүп атам. Бул жерде биринчи көк, экинчи көк войти через ВК ID деп атат. Создать почту дегенге киресиздер, эң үчүнчүгө. Ушуга киребиз дагы, почта создавать этебиз. Эгерде ал адамдын өзүнүн почтасы бар боло турган болсо, анда жакшы. Ал адам менен байланышып туруп эле тастыктап коебуз. Келген смсти. Эгер жок болсо, анда жаңыдан почта ача коюңуздар. Кандай кылып ачабыз? Азыр аты фамилиясын жазабыз кадимгидей эле. Алия Адылбек кызы. День рождениеси. Альберт. 90. Эгерде почтасы боло турган болсо, жакшы болот да. Кийин дагы почта аркылуу көп иштерди бүтүрсө болот. Бул жерге эми тандап баштайбыз. Карасаңыздар, бул жерден бизге ушул 4 түрлүү, 5 түрлүү почтаны ачсак болот. Бирок биз Mail.ru'ну эле тандай берели. Mail.ru эле кыла бериңиздер. Мынтип жазып баштагаңыздар деле өзү эле варианттарын көрсөтөт, көрдүңүзбү? Ушулардан эң оңоюн алып алыңыздар. Болушунча Mail.ru'ну алсак болот. Адылбек кызы деп эле жазайын. Бул жерде Mail.ru жок экен. Адилбек кызы. Мынакей. Адилбек 90 деп коеюн. Адилбек кызы 90 деп. Адилбек жок, мындай кылып туруп. Бул жерде mail деп коеюн. Адилбек 90 деп коеюн дагы. Мынакей эми ылдыйына түзсөңүздөр, пароль дейт. Бул жерге дайым эле бир паролду деле колдоно берсек болот экен. Атоми 2022 деп койсоңуздар, надежный пароль. Качан жашыл болгондо бизге ошол пароль жарайт деген да. Анан дагы бир жолу кайталап коесуздар. Атоми 2022. Көрдүңүздөрбү? Анан почта телефон номерди жазбай эле жөн эле создать дегенди басасыздар ылдыйындагы. Существует дейт. Анда башкачасын карайлы. Адилбек кызы 2021 деп коеюн. Адилбек кызы А деп коеюн. Мынакей. Бул жердеги эми картинканы туура жазышыбыз керек да. Эгер сизге көрүнбөй аткан болсо, жакшы билбей атсаңыз, не вижу код дегенди дагы бир жолу бассаңыздар, башкачасы чыгат. Оңоюрагын дагы башкачасы чыгат. Канча кааласаңыз чыга берет, бирок ушунун оңоюрагын жазышыңыз керек да. Өзүңүзгө туура келгенин. Мисалга мен азыр ушуну жазып көрөйүн. Чоң Э 8 М англисче балким Н Х да, балким К кичинекей, анан 4 болушу мүмкүн. Көрөбүз азыр тууралыгын. Мынакей туура болду. Мына почта создавать эттик, көрдүңүздөр. Эми бул жерде 3 сызыкты караңыздар. Ушул жерди база турган болсок, биз адамдын почтасына кирдик. Мына көрдүңүздөрбү? Адилбек кызы mail деген почтага кирдик. Болду. Муну ушул боюнча коюп коебуз. Ылдыйдагы биздин главный эме бар го. Ортону басып туруп эле башка бетке чыгып кетебиз. Биз азыр Atomi Mobile приложениеге киребиз эми. Мына почта создавать этип койдук. Atomi Mobile'га киребиз. Адам жаңы эле бирөөнү каттаганмын. Адам каттаганды эми дагы үйрөтөмүн. Пока ушу менен токтоп туралы. Бул биринчи бөлүм.